Kire verişim ne olken da? Mo жерден кирилет. Mal yerden girilet. Kirip durup komnatlarga bölünü öğretken daftara. Razmeri 4'e 3. 4'e 3. Buyursa жақын күндер бүтіп қалады екен, а? Уже башталды бuyursa. Bir ayға қалбай бүткіді екен, а? Жақсы екен. Анан дағы жаңылықтар бар екен, а? Портер өзінше келді деп атасың сарайға? Акам алып берді. Кәрімбай аға. Кәрімбай аға алып берді. Сарайды да ошо Кәрімбай акам салып берді. Мүмкіншіліктерді болушынша қолдан келсе түзіп атат екен, Кәрімбай ағабыз, а? Портерди да ошо адам алып берди. Ошо сарайдын сенин ыктарыңа портерди алып берди. Ооба, ошо өз үчүн ишти кылабыз. Булак да ушун жүктөп алып кете беребиз. Жакшы экен, бул жактагы. Алла разы болсун. Бул жактагы аттар канча атат аке? Өткөндө канча күн болду тартып кеткениңизге? Бир жуманы ашып калды го? 5 ат кетти. Ошодон бери 5 ат кетирдиң. 30, азыр 35 ат калды. Айыгып кетти олар сакайып. Жакшы экен. Ичин да бир көрүп коелу. Азыр ачык айтайын. Комментарийлерди да окутам ака. Сарайга чачып кел дегенде ал жаңы чөп келип ичине чөп киргизип атам да. Ар бирин тушунабы? Балдарга жеңил болсун. Жеңил болсун деп. Кирип салайын. Жакшы экен. Аттар кеткендер кетти. Багуда калгандар калып атат. Сенялар бүтүп алып кетти. Бул жака да жыйдырып тур, ар бир аттын тушуна. Чөптөр өзүнчө жыйылып турду аке. Бүт өзүнчө жыйылды бар. Бул жерде ака бүт чөптү Кәрим акам ортогон алып чоалып берди. Анан бар көбү мендеги аттар чүйдөн, Баткенден келип атпы. Аларга дагы ошол жактан чөп жүктөп келбей эле бул жактан мага акчасын которот, мен монча пресс. Монча пресс кетет. Ошол жерден акчасын которот, ошол болуп атат да. Аларга да жеңилдик. Ошон мага да. Өз сага даяр келип калып атат. Мага даяр келип атат. Аяктан акчасын алып эле буларга берип коесуң. Буларга бере берем, алар акчасын которот, мен акчасын чөптүн ээсине берип коём. Жакшы иш жүрүп атыптыр анда. Жакшы экен. Бул көк ат. Багуудабы? Багуда. Улактын жанагы атың, а? Улага даярдап атсың, а? Курсак башын тартып койсуң, а? Ушул сарайдан ошо мен бир жумадан бери 5 ат кетиптир да, сакайып. 40 ат дедим эле. 40 ат болчу. Азыр 35 ат калды. Азайтсамбы деп атам, 30га түшүрүп дагы бир 5-6 ат кетип алсам. Көп болуп кетти абы. 2 бала алыпсыңар го дагы караганга. Ошондо да жетишпейт абы. Балдарды алдым. Просто багы болсо бага бересиң да. Лицензияга өзүм жалгыз жетишпей калат экен. Ай бирок бирден лицензияга чыгыш эле көп убакыт алат. Жакшы экен. Мен дагы келип мына аттын ээлерине кабар берип, мынандай турат атыңар деп такенин болгон ишин тартып жүргүзүп барайтамын. Буюрса таке дагы жакшы эле алып кетип атат ишти, Кудай кааласа. Бул жерде лицензия дагы бар, багуу дагы бар. Ошону туура түшүнгүлө туугандар. Анан эме? Кәрим ака, ушул жерди да бир айтып коеюнчу. Тиги сарайдагылар көбү эме, буттары суу аттар, таза аттар. Бул сарайдагы аттардын бир 70-80% бутунда бар. Ошол себептен мынанын астын тазалабайм. Себеби булар кеме жерге, жумшак жерге турганы жакшы. Бутка сементке тургузуп койсом, огош бетер нагрузка келет. Анда лицензия кылыштын эмеси жок мага. Анан көр табигый жумшакта турганы жакшы деген? Жумшакта турганы баягы атта жүргөн адамдар билет. Таманга суу түшкөнү, жанагы оорусу таманга түшүп кеткенде жумшак жерден сүрүлөт да. Туяк канчалык бачым өссө ошончо сүрүлөт. Ошон үчүн мен бул жактын астын тазалабайм. Комментарийни окусам, талантты астын тазалап койсоң болот дегендер жазды. Ошол себептен олар мисалы атты көрдүңүзбү, турушун. Стойкада тургандай турат. Мунун бутунда эмеси бар. Туяктын асты ооруйт. Жумшак жерге туяк бачым өзөт. Бачым өзү ошо сүрүлүп чыгып кетет да. Ошон үчүн буяктын астын башы тазалат. Таза аттар тиякта таза турат. Көбүнчө наркы кородого сарайдагы аттарың багуудагы аттар экен, а? Көбүнчө багуда. Жакшы. Мынакей, урматтуу ат сүйүүчүлөр, аттын ээлери. Атыңардын турган жери ушундай мына. Багуда, кароодо турат экен.
Бүгін келушілерге дагы мына таланттың жасап аткан еңбектеринен бир аз чагылдырып өтүп атабыз. Азырнагы аттын даже баягы Баткенден келген ат. Бир рекламада айттым эле. Ээси "Ой, уже союп сал, бул атың болбой калды" деген душмандар бар экен. Көчө күнү видео минип көрсөтүп, видеосун көрсөтүп койдум. Үйүнүп до конца сенде турсун депчим. Азыр эгер эметсеңиз бул аттын да ошо видеосун таштап коюп сизге кошуп коебуз. Макул. Эч жашырын сиз. Макул болот. Алдагы дос душманына уже күйүп калганда, болбой калды деп. Өзү Баткен областында легенда болуп жүргөн ат. Кыйынча болуп жүргөн ат экен, кара куш. Кара куш деген. Чуркай турган ат көрүнөт бирок. Муну ошентип көчөнү. Бул демек уже сакай эле калыптыр да. Бул сакайды. Бар бутунда бир аз бутунда бар. Жакшы экен. Ушул туугандар. Бул жакта ошо тайлар, аттар бар эле. Ушул экен туугандар. Буюрса өсүш жакшы. Кудай кааласа онал жерге конюшня түшүп атат экен. Өтө заманбап. Талантка мына Каримбай агасы мүмкүнчүлүктөрү болушунча түзүп берип атат дейт. Портерди кошуп алып берди дейт. Только иштеп ала деп атабы? Жоопкерчилик менен. Ишимде болуп, элге жакшы болуп. Жакшы кызмат кылды деп атабы? Жакшы. Дагы акамдагы иман жолунда жүргөн адам. О, Каримбай ака жакшы адам. Багы мен дагы ушу менин артыман сен дагы үй жайлуу болуп ушинтип кетсең мага жакшы эмеди. Поддержка кылыптыр да? Кылды. Жакшы экен, жакшы экен. Алла разы болсун. Жакшы. Şu туугандар, буюрса дагы алдыда дагы таланттын иштерин чагылдырып жүргүзүп турабыз, насип болсо. Кабарлаша бересиңер. Экранда таланттын номери. Бул онлайнда дарылап атат. Барып көрүп берип атат. Алып келип дарылап атат. Айтор ушу элге пайдасы тийсе, биз ушуну сиздерге жеткирсек, жакшы пайдалансаңар, жакшылыкка жарата алсаңар жакшы.